Астейди селеп сарып бурсаң көңүл, ар күнү башталгансы жаңы өмүр, өкүнбөй өткөнүңө көп теңсебей, буйруган насибиңе каниет кыл. Өткөнү байкалбаган, сезилбеген, өмүр бул өлчөмү жок, чени жок жол. Мына ошол өлчөмсүздүк, ченсиздиктен көркөмүн көрө билген көрөгөч бол. Күн чыгыш, күн батыштын ортосунда күнчүлүк улуу жүрүш билгендерге сөз деген акыл ойдун ой толтосу, сөз багып сөздү баалап кирдетпеген. Арман дүйнө, азабымдан кутулдум, ажал дүйнө, койнуңа жутулдум. Алпырышып аягыңа чыга албай, кайран өмүр ойнуңдан утулдум. Атарыбас болсочу, жаш карыбас болсочу, жаратканы чын болсо, деги жай-жайына койсочу.
Odegi jergene gömmöz say bolsa çıldav. Allarili dirili laralo. Allarili dirili laralo. Odegi jergene gömmöz say bolsa çıldav. Hayran ömür 25 yaş. Yaşka varar bolsa çıldav. Hayran yaştı kol beni. O degi jasap bir ağlar bolsa çıldav. Allarili dirili laralo. Allarili dirili laralo. Odegi jasap bir ağlar bolsa çıldav. Odegi jasap bir ağlar bolsa çıldav. Bugün sizler için Коомдук birinci kanaldın demilgesi menen Madaniyat, Tarih jana Til kanalı uyuşturgan belgilүү ырчы аткаруучу Кыргыздын кыраан кыздарынын бири Дамира Ниязбекованын Өмүр аттуу чыгармачылык кечесине куш келипсиздер. Айтылуу ак таңдай төкмө акын Саргашка Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, филармониянын төкмө акыны Амантай Кутманалиевди чакырып коюга уруксат этиңиздер. Assalamu aleyküm, bu talantı bağlap gelgenler. Damiraday bu kızdın, dalay talantın dalay görgöndür. Aldı dağın olturgan hayal erkek barısı ağa tuğan amanbı. Talastan gelgen gök kaşat köpçülüğü tuğanдар Damiranın baba tuğan amanbı. Baba tuğan degenim anı bayanda baytı beremin. Ayta turgan sözümdün aytayın arqı terengin. Ankeni koluna canı komuzdu karmap jürgen gezinde. Ançamın çağırların elgen arnap jürgen gezinde. Uluğunun alıp batasın uşul uzak jolgo düşüptür. Tuğandarı çoğulu boşonda baba dep toptu tüzüptür. Boşondon beri karata karaçı gök kaşaptım bulgısı. Al gezekten oynosok elim ayıldım bolsa bir kısı. Hazır ala toğır kız elinin oy, ona aytılı oldu yıldızı. Alıska dayım bu kızdım, uğula verirsin kavara, aldığa geçsin ardayım, mından dağı kadama, atkarılsın iş kaçsın, alakandardı çavala, andemese tuğanları geptin uşul ayağa, aytılı versin tügönbey oy, uşunday ardaktı vırçı bayanı. Elimizdin könörбес кайрыктарын даңазалап, дүниөгө тартуулаган Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблі. Tatlı sözlü
келді. Абали. Адамзат пендесі сүйген нұру кім болот? Асман менен зақымдап жүрген нұру кім болот? Арасында мұнарық тиген нұру кім болот? Асман жерді жарқытқан ачық нұру кім болот? Ел ортосын ынтымақ қылған нұру кім болот? Bir ордуна кебелбей тұрған нұру кім болот? Талмын таптадымығын таба салғыны жомоғын менің атым талымғыз ченеп мағыды жолоғын Адамзат пендесі сүйген нұру таң болот, асман менен сақындап жүрген нұру ай болот. Арасында мұнарып киген нұру түн болот, асман жерді жарқытқан ашық нұру күн болот. Ел ортосын ынтымақ қылған нұру жақсы сөз, bir ордудан кебелбей тұрған нұру бада. Таптымдадым сөзіңді, келтірдің кезіңді, ақтық бағындалыңды, açmak болдың көзіңді, ай açmak болдың көзіңді. Uzun жол учун тапқаны ким болот? Күндүрү түндүрү жүгүрүп албай жүргөнү ким болот? Алыс менен жуктун чегин бергени ким болот? Ачуу менен таттуунун дамын татканы ким болот? Кара сууну кайнатып каймак алганы ким болот? Bir ордуна кебелбей турган нуру ким болот? Ойдо жоктун ойлонтуп чечен кылганы ким болот? Мүңгүрөтүп адамды карып кылганы ким болот? Ай карып кылганы ким болот? Uzun жолду саратып учун билген бербелчи, күндөп түндөп жүгүрүп аянбаган мергенчи. Алыс менен жуктун чегин билген базарчы, ачуу менен таттуунун табын таткан казанчы. Кара сууну кайратып таттуу кылган туз болот, кан төгүшкөн душманды жакын кылган кыз болот. Калжыраган тантыкты асыл кылган мал болот, кайраты бар жигитти батыр кылган эл болот, ай батыр кылган эл болот. Кызыл күрмөш ай кийип ойлогула жаштар ай, кызыл көңүл бар чакта ойлогула жаштар ай. Саламатсыздарбы, менин ушул кадырман көрөрмандарым. Ушундай Кудайдын ырыскылуу, ушундай сахнасында, улуу сахнасында мен сиздер менен кайрадан кезигишип жатканыма абдан ыраазычылык билдирем. Анткени биз бул өнөр адамдары дайыма сахнадан көрүшөлү сиздер менен кайрадан жолугушканча деп дайыма ошол сөзүбүздү аяктайбыз. Анын сыңарындай ошол сөзүбүздүн аягы учук болуп, мен сиздер менен бүгүн амандашып турам. Дайыма сиздер менен ошол ыр майданында, ыр казынасында жолугуп туралы. Анткени ушул менин чыгармачылыгымды баалап, тарых жана маданият ушул каналына да мен ыраазычылык билдирем. Анткени бул жааматтар ушул менен баягы өмүрү өтүп кетип жатып атпайбы? Жанагы биздин Ильич айткандай, бул өмүрдө бирибиз эрте кетебиз, бирибиз тез кетебиз. Анын сыңарындай жанагы сиздер жогоркуда уккандай, мына ошол ырларды жаратып атканда ушул апам маркум болуп кетти, эжекем маркум болуп кетти. Анын арасында ушул биздин ордо сахнада калдайып, өзүнүн төбөсү көккө жеткен ушул Гүлжан Карабаева деген биздин ошол эң жакшы комузчу, залкар комузчубуз кызыбыз бар эле, адагы өтүп кетти. Айла жок, аттиң эмне дейбиз, эчтеке дей албайбыз. Өмүр өргөчүн алдыга гана тартканга биз аракет кылабыз. Ал кимдер менен, ал сиздерге окшогон калдайган ушундай кыргыз эли менен. Бар болуңуздар, кыргыз элинин музыкасы дүйнөгө жаңыра берсин. Чоң ыраазычылык. Кыргыздын кызын тартып, малын тартып алса дагы, кыргыздын ырын тартып ала албаган дейт. Мына биздин көнөрбес чыгармаларыбыз тетиги 9-10 кылымдарда дагы
китепке жазылып калган экен. Атактуу Махмуд Кашкари атабыздын китебинде Оп майда Бек-бекей деген кыргыздын чыгармалары жазылган экен. Азыркы күнгө чейин жашап келе жатат. Эмесе сиздер үчүн азыр сөзү обону элдики Бек-бекей. Иnemдин учун май тардым эй, бүгүн бир коро кайтардым эй. Иnemдин учун күзөттүм эй, ишенбей коро күзөттүм
Жанатан бери биз Дамира Ниязбекованын отчеттук чыгармачылык кечесин көрүп жатабыз. Өмүр деген аталыштагы истерин эсиңиздерге салып өтөйүн деп атам дагы бир жолу. Кошумча студиябызда мынакей Дамиранын ошол күйөрмандары, жердештери отурат. Анда эмесе четинен тааныштырып өтөйүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызга аттын кашкасындай таанымал баардык инструменттер өз колу менен жасай билген, ырдай да билген комузчу, чоң комузчу Нурланбек Нышанов мырза отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ал эми менин жанымда болсо мынакей алыстан ат артып Талас жергесинен келген Жаркыналиева Азият Шаболотовна, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары отурат. Кош келипсиздер. Баялиева Зинайым, Талас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары. Дамиранын нукура жердеши, Жергетал айылынан келген Таласбек Жусупбеков мырза. Кош келипсиздер. Анда эмесе дароо эле чыгармачылыкка, биринчи чыгармачылык кече болуп аткандан кийин Нурланбек өзүң баштап берсең, мынакей Дамиранын чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын үнүнүн өзгөчөлүгү кандай? Жана Кыргыздын үнүн жүзүн кайсы өлкөлөргө таанытып келди? Эми Дамира менен 90-жылдан бери таанышпыз. Мына ошондон бери чыгармачылыгы менин көз алдымда өтүп келе жатат. 99-жылдан баштап Ордо сахна тобунда чогуу иштедик. Ал жерде мен музыкалык жетекчи, ал ырчы солистка катары бирге эмгектендик. Ал ар бир ырды жөн эле ырдай бербестен, анын сөзүнө, анын тарыхына маани берип, абдан терең ачып бере алат да ырларды. Мисалы үчүн Өмүр деген ырды, Абдас Малбаевдин атактуу өмүрүн ушул жасап бергечте ырдаттык элек клиби да бар. Мына ушул сыяктуу ырларды ийне келтире абдан мыкты аткаргандыгы бул анын чоң чебер экендигинен кабар берет. Ырчы дегеле өнөрпоздун жан дүйнөсү мыкты болбосо, жан дүйнөсү таза болбосо, ал алыс кете албайт. Мына Дамиранын адамгерчилигин дагы мен баса белгилеп айткым келет. Абдан жоопкерчиликтүү. Мисалы Мыскал апага көбүнчө окшоштурушат, Анан синтез деп да коюп атпайбы азыркы заманбап депчи экөөнү айкалаштыргандыгында болуп атат да. Сиз музыканы жакшы билген адам катары ошол башка мисалы үчүн эстрада ырчыларынан, элдик, нукура элдик ырчылардан айырмасы эмнеде деп эсептейсиз? Нукура элдик ырчы болуш үчүн элдин духун, рухун жакшы түшүнүш керек. Мисалы үчүн Мыскал эженин ырдаган ырларын терең талдай билиш керек, ошонун тереңин түшүнүш керек. Дегеле кыргыз элинин рухун абдан мыкты билиш керек да. Анан эстрада ырчылардын өзүнүн орду бар бул турмушта, биздин маданиятыбызда, маданий турмушубузда ар бир жанрдын өзүнүн орду бар албетте. Бирок Дамираны мен так кезде бул нукура элдик ырчы деп айта алар элем. Элдик нуктагы ырчы да.
мына бүгүн чыгармачылык кече келип баятан бери көрүп атасыз, кызыңыздардын ушул элге берген отчеттук концертин биринчи деп айтып койсок болот. Бүгін Дамира Ниязбекованың өмір аттуу чыгармачылык кечесине биз таластык жердештери, туугандары катары сыймыктануу менен келип отурабыз. Себеби улутубуздун улуу мурасы болгон элдик чыгармаларды чебер аткаруучу катары элдин жүрөгүнө түнөк тапкан ырчы кыз менен өзүбүз да сыймыктанабыз. Дамиранын бала чагынан бери кичине кайрылып айта кетсем, Дамира негизи бул таланттуу үй бүлөдө чоңойду. Анткени атасы дагы, энеси дагы аспаптарда ойносо, бир туугандары дагы ырдап, биздин Талас облусундагы болгон маданий иш-чараларда үздүксүз катышып келе жатат. Жана баса белгилеп айта турган нерсе, Дамира Ниязбекова чоңойгон үй бүлө Талас облусунда эң алгачкы үй бүлөлүк фольклордук ансамбль катары элге таанылган. Ал эми энеси Суусар деген эжекебиз Талас өрөөнүн эмес республикага чейин, республикадан чыгарып биздин бүгүнкү күндөгү кызматташ болуп отурган Москва шаарына дагы көргөзмөгө чейин кыргыздын улуттук боз үйүн чебер жасап ошол жакта бир боз үй турат. Ушундай үй бүлөдө чоңойгон Дамирадан биз мындан дагы жакшы чыгармачылыктарды күтөбүз жана чыгармачылыгын колдойбуз. Жана айтпадыңызбы, Дамиранын апасынын колунан жасалган боз үй Москвада турат деп едиңизби? Мынакей маалыматыбыздын жоктугу, бири-бирибиз менен байланышыбыздын жоктугу ушулда эң жакшы маалыматты айтып кеттиңиз. Анда эмесе Зинайым, сиз эмнени кошумчалагыңыз келет? Ошо үй бүлөлүк топтун арасынан сурулуп чыгып, бул атайын музыкалык билим алып, элдик салттуу музыка деген жанрында билим алып, андан ары ошол жакта иштеп жүрөт. А калган бир туугандар ошол өзлөрүнүн туаса таланттары менен ушул кезге чейин райондогу, областтагы маданий иш-чараларга катышып, ошол элдик аспаптарда ошо музыкалык билими жок болсо дагы, сабаты жок болсо дагы элдик музыкалык аспаптарда мыкты ойноп, мыкты ырдашып, ошо эл оозуна алынып жүрөт райондочу. Анан ошол Дамиранын бүгүнкү мына өмүр деген отчеттук концертине келип атып, биз эмне кааламакпыз, ошол концерттин айтып тургандай, Дамиранын өмүрү узун болсун деп, анан мындан ары ошо элдик кыргыз элинин элдик салттуу музыкасын, улуттук музыкасын ошол кеңири массага жайылтууда, деги эле жанагы чакырууда жазылып тургандай чет өлкөлөргө барып ошолорду ырдап көрсөтүп келиптир. Ошол чыгармачылык жолунда мындан ары да көп жакшы ийгиликтерге жетишине биз тилектешпиз, каалайбыз, колубуздан келген колдооду көрсөтүп жардам беребиз деп айтып кетүүгө ишендирип кете алабыз. Рахмат. Талас мырза, мынакей сиз болсо Дамиранын нукура жердеши болот экенсиз, айылдашы болот экенсиз, теги кичинекей кезинен бери жакшы билет экенсиз да. Ушул жакшы билген адам катары, мисалы Дамира менен бүгүнкү күндөгү сиздердин байланышыңыздар кандай? Бул Көк Кашат айылы өзү негизи таланттарга бай айыл, өзү атай-атасы баштаган жакшы татыктуу ушундай инсандарыбыз көп. Ошолордун бири Дамира эжекебиз. Дамира эжекебизди кичинесинен бери билебиз. Жана айтып аткандай таланттуу үй бүлөдө туулган. Дагы биз ушул Дамира эжеге колдон келишинче айыл бой катары жардамыбызды беребиз. Дагы Дамира эжеден көп нерселерди үмүт этебиз. Буюрса ушул кыргызды ошончтен ошол жерге талап кетчүнөн Көк Кашат айылынын даңазалаган жакшы эжелерден болот деп биз үмүтүбүз чоң абдан. Мындай эми таланттарды баардык эле айылга бере бербейт. Баардык айылдарга, баардык областка, баардык райондорго бере бербейт. Чындыгында этно ырчы болуш бүгүнкү күндө ошол кыргыздын үнүн, жүзүн таанытыш бир 10 чакты кишиге берилсе, ошонун бири Дамира Ниязбекова. Сиздер ушул кызыңыздар менен сыймыктансаңыздар болот. Анда эмесе кадырлуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Илич мырза, анда эмесе борбордук студияга сиздерге микрофонду узатабыз. Бир күнү карасаң Америкада, бир күнү карасаң Шанхайда, эртең Токиодо жүргөн досубуз бар. Жакшы, мына бүгүн жакында да ошол президенттин буйругу менен эл артисти деген наамга татыктуу болду. Сиздердин алдыңыздарга Атай Огонбаевдин 100 жылдыгында баш байгени жеңип алган кыргыз элинин кыргыз эл артисти Алтын булбул Бакыт Шатеновду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Бакыт Шатенов. Soyulup cıldız'a birinde Suldı şamala dirilde Aylındığın astiri tirin sayu Taşıgan özüne görüldü Dayranı boyla ve gelatsa
Kantem aldımdan çıktı. Sıdırım sokkona cilmenen Samay çaçına sinselen Canımda tursana burralı Calında cürüge intele Caro keresin altene Kantem ay caş baladı Yerke Angıça çoçuma boygunsun Öngün biremese düşeken Kapilet gırgana bul düşün Kalagan selikime özeken Unutmay esteve cürüsünde Kantem vurmatta bana Jаш
кечеде отырған жалпы мырзаларға арнап, мен Кыргыздын уулумун деген чыгарманы аткарып коюга уруксат этиңиздер. Болгон эселтеден көктө жылдыздын көрк ажайып көз талдырган иси чындыктын ала тоодо ат салышып бүркүт таптаган мен уулумун шамал жиреп өскөн кыргыздын иси чындыктын ала тоодо ат салышып бүркүт таптаган мен уулумун шамал жиреп өскөн кыргыздын Караңгынын пардаларын түтүп ыргыттым артта калды унут болуп тоору пулдуктун кыйындыкта отту жанып белин чечпеген мен уулумун көз ирмебес баатыр кыргыздын эси чындыктын кыйындыкта отту жанып белин чечпеген мен уулумун көз ирмебес баатыр кыргыздын Çever koldan tük duramaz suyun turguzdum Gündü jarık güldü jittu taza durmuştum Gündü günü bütçe gelip yıldız kadagan Men oğlumun koç şiretken çever kırgızdın Esi çındıktın Gündü günü bütçe gelip yıldız kadagan Men oğlumun koç şiretken çever kırgızdın Öskön kırgızdın Esi çındıktım Ala todu at salışıp ürgüt taptagan Ben oğlumun şamal jirep öskön kırgızdın Ben oğlumun şamal jirep öskön kırgızdın Азыр Дамира Ниязбекова комуз менен сиздерге жакшынакай чыгармаларын арнап койсун. Kalkı dursa karcalıp kalktın gamın oylobay Kazına çatsa kalaktap kar özgöy kim bilgisi Zorluğu dursa jakırga zombuluk kılsa bakırga Zalim kim bilgisin adamdın gelbeyt görgüsün Şakasın jegенди aramdıktın belgisi Menet menen can bağış adaldıktın belgisi Ata jurtun ardaktaş azamattın belgisi Айтқан сөздүн танабың ар намыстуу ер кишиң Урап тозулбаган жерде жок чайпалбаган көлда жок чалыкпаган жанда жок бөксөрбөгөн сууда жок бөлүнбөгөн элде жок төгөнбөгөн кенде жок түйшөлбөгөн пенде жок терең акыл кең пейил термелбеген элде жок бирде мырза бирде кул жаман жакшы элге жак жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да эл менен сен бийиксиң элден чыксаң кийиксиң жамандык башка түшпөсөң адамга адам зарылбас күнүгө алтын тапса да акылсыз жигит байыбас кайратың тоону бузса да кашыгың көлдү сузса да оозуңдан чыккан сөзүңө зоогуланып учса да эл менен сен адамсың элден чыксаң жамансың кабарың күнгө кетсе да жылдызга колуң жетсе да жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да эл менен
менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Мыскал апабыздын ырларын ырдабасак болбойт. Ал апабыздын бир Гүлжан деген чыгармасын аткарып берейин. Жайлоодун жашылыра айлана көркөм көрүнгөн, ак соктолу көбүргөн ай. Арасында мал жарбаң аралап жүрүп семирген, ала бир толук жабан кыз ардайым гана чыкпай көңүлдөн. Ала бир толук жабан кыз ардайым гана чыкпай көңүлдөн. Азыр кеп кезегин экинчи студияга жөнөтөлүк. Урматтуу Элмира айым, кезип кезеги сизде. Биз кошумча студияда өзүбүздүн ишибизди баштаган отурабыз. Мынакей менин жанымда Бишкек шаарынан келген Дамиранын күйөрманы Төлөбай Жусупалиев мырза отурат. Көк кашат коомунун жетекчиси экен. Андан кийин мынакей Арзан Исаева апабыз Дамиранын тайэжеси болуп кетет экен. Ошондо Суусар апанын бир тууган сиңдиси болуп атасыз, апа. Жана жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшынакай жана өмүр деген чыгармачылык кече башталганда өзүнүн ошол Суусар апанын образын жаратып кеттиңиз. Ал жөнүндө анан айтып бересиз. Ал эми Дамираны болсо тааныштырыштын эч кажетчилиги жок. Бүгүнкү кеченин каарманы, башкы каарманы Дамира Ниязбекова. Андан кийин Бакыт Шатенов мырзаны бардыгыңыздар тааныйсыздар, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Анда эмесе Бакыт, сизден баштасак суроону. Мынакей Дамира менен бир топ мамлекеттерге барып келип жүрөсүздөр. Негизи канча мамлекетти кыдырдыңыздар? Чогуу. Баарын санап отурса эми аябай эле кыйын болуп калат да, чынын айтканда. Анткени мына Дамира Камбаркан 87-жылы уюшулса, ага чейин эле жанагы филармониянын алдындагы студияда окуп, ошол жактан ырчылыкка мына жаңыдан кадам таштап, мына ошондо өзүнүн ушундай уникалдуу бир жакшы үнү менен элге тааныла баштаган ошол кезде эле, 85-84-жылдар эле. Мына ошондон бери чогуу келе атабыз. Анан эми Камбаркан менен Турцияда болдук, Германияда болдук. Баарын айтып отурганда билбейм, азыр эсимде деле жок. Могу Ордо сахна менен бир топ мамлекеттерди кыдырдык. Биягы Америкада 1-2 жолу болдук, тиягы Японияда болдук, Кореяда, Европада, араб мамлекеттеринде чогуу болдук. Анан эми Дамиранын өзүнүн үнүнүн жанагы уникалдуулугу, бул өзгөчөлүгү, бул такыр башкача да. Кандай десем, мен бул ар кимге эле бериле бербейт мындай үнчү. Анан бир өзүнчө бир азыркы ырчылардан өзгөчөлөнгөн бир өзүнүн татынакай ушундай бир мукам сонун үнү бар. Мындай үндү деген Кудай Таала деле ар кимге бере бербейт экен. Мына ошо Дамирада бар. Бизде илгери Мыскал апабызда мына ошондой Кудай Тааланын берген үнү бар эле. Ошол апабыздын ошо нукура үнүнө окшогон бир татынакай ушу Дамиранын үнү бар да. Анан эми мамлекеттер мына азыр деле чыгып жүрөт, өзү деле чыгып жүрөт, жеке деле чыгып жүрөт. Мен ошо айткым келип атат, ушул Дамиранын эмгеги өтө зор. Кыргыз эл мамлекетине кылган, чет жактарда ушул мамлекетти даңазалап, ушул кыргыз маданиятын даңазалап ушул жүрөт да дамка. Дамира мына ошо бүгүнкү күнгө чейин эмнеге жетишти, эмнеге жетишпей калды? Дамиранын жетишкендиги мына бүгүнкү күнгө келип, мына элдин алдында өзүнүн жеке чоң концертин берип атканы, бул дагы өтө чоң жетишкендик. Анан көп нерсеге жетишпей калды деп айта албайм. Бирок баягы турмуш өйдө ылдый болот экен.
Көп кыйынчылыктар баштан өттү, сыноолор өттү чынында эле. Ар кайсы нерселерге дуушар болду. Жетпей калган эми бул ошол мамлекет тарабынан, эл тарабынан эбак эле баягы сыйлыктар берилген Дамирага. Мына ошо мамлекет тарабынан баягы бере турган сыйлыктар бар эле. Мына ошого жете албай атат, Кудай буйрса. Ошол мамлекет башчылары дагы бир угуп көрүп, ошол кечеден кийин сөз түрдө ойлонуштар керек. Ошол жетпей турган нерсе ошол эми бир татыктуу, чынында эле айтканда татыктуу да. Апа, мынакей сиз жана жогорудачы бир жакшынакай образ жаратып кеттиңиз, Суусар апанын образын. Мен ошо өзүмдүн бир тууган эжемдин сиңдиси болом. Дамиранын эжеси болом, калып кетейин. Ошо эжем менен бирге боз өйт тегип расмага жүргөндө Дамиранын ошол жерде ырдаганы, даганыруу болуп, үнү дагы чертип ырдагандар элге даганыруу болуп, өнөр ушунчалык өнөрлүү болду да, калып кетейин. Анан бул өнөрдөн баштап ошо Суусар эжемдин негизгиси үнү ошо эжемден башталганда, эжемдин апасы менен апам бактыкан илгери бир эчтеке комуз мындай караңгылык кездерде чертмек чертип комуз кагып, ошо бир ай элге өнөрүн көрсөткөн киши болчу да. Себеби дегенде ошо баягы эне булагы, эне уйтку дегендей, ошо энеден тараганга калып кетейин. Ошо энеден Суусар апаман өттү, Суусар апаман Дамирага өттү, менин кыздарым, балдарыма да өтүп, менин кыздарым да ырдайт. Уустурук чеберибиз да бар калып кетейин. Жети канаттан үй көтөрүп, дайыма ушу көрсөтмөдө такай бир жүргөндө ошо өнөрүбүздүн учугунан келатат элибизде. Анда бала кезинен баштап эле кызыңар таланттуу турбайбы анда? Туура ошо. Кичинекей кезинде эле ырдашкен, туурабы? Туура ошо. Кичинекей кезинде эле комуз чертишкен. Ошо кичинекей кезинде эле колун эшиткенмеген осунда таякчы салып эле чертип баштаса да. Кырмырат эле кичинекейинде ошондо эле башталган Дамирага кагып кетейин. Ошондо билчисиңер. Ошондо чыгарып. Апасы айтып койсу, ушул экетиңер Дамирадан бирдеке чыгат деп коелу да. Ошо көрсө ошо Кудайдын берген таланты ошо башталган экен да, кичинекейден эле. Элге таанымал кылып, дүйнөсүн кыдырып келгендиги бизге бул чоң нерсе. Биз ушул кыз менен алган сыйлыктанабыз. Экинчиден мындай көк кашаттын эли мына берде отурат, Кудай буйрса. Биз көк кашаттын эли бир кыз менен Атай Огонбаев ат чоң атабыз менен ушу үй бүлөлүк ансамбль менен абдан сыймыктанып келгенбиз. Мына дагы эмгеги артыла берет. Бирок коомчулукта биздин фондо болот. Эртең ушу биздин элибиздин атынан чыккан таланттарды өзү жетектеп кетет деген жакшы пландар бар. Кудай буйрса, ишиңе ийгилик, Дамира. Биз сени ошол эл аралык кароо сынактарынын лауреаты, дипломаты жакшы билебиз, диплом ээси катары. Андан тышкары элиң дагы ушул чыгармачылык отчеттук кечени көптөн бери күтүп жүргөн. Ачык айтыш керек да. Анан буга чейин деле берип койсоң болмок да, туурабы? Ушул сааты ошо эми келди окшойт. Анан эми эмнелерди айткың келет? Эми мен ошо калдайган кыргыз элиме ушул менин өмүр жолумда ушул жалаң эле ушул эл журту менен келатам да ушул убакытка чейин. Анын арасында ошо чыгармачылык жолумда өзүмдүн кесиптештерим, мени окуткан агайларым, эжелерим, ошол кишилердин салымдары жана апамдын, үй бүлөмдүн тарбиясы чоң да. Анан эмне демекчи, сен баардык нерсенин өзүнүн убагы келет экен, баягы турмуш бул өмүр деп айтканыбыздын себеби дагы ошондойдо өмүр өтүп, анан өзүнүн бир кандайдыр бир ченемдүү бир ордуна келип калат экен. Эми ошол Кудайдын буйруган күнү ушул болгон окшойт. Анан ушул мындай жакшынакай кесиптештерим менен Ордо сахна тобу менен ушундай кыргыз элиме өзүмдүн аз да болсо кичине жеке чыгармачылыгымды берип, элге дагы эле баягы кыргыздын ыр күүлөрүн, өзүмдүн жан дүйнөмдө болгон жакшы сезимдеримди тартуулап кыргыз эли менен бирге болоюн деген жакшы ой менен ошо кечени берип атам. Ошо баарын уюштуруп берген ошо биринчи кыргыз телерадиосунун ошо тарых жана маданият телеканалы сиздерге ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ошо кесиптештерим, ошо мени колдоп келген ушундай жакшынакай туугандарым, эли журтум, дагы эмне десем кесиптештерим баардыгына мен ыраазычылык билдирем. Дайыма мен сиздер менен, сиздер мага окшогон кызыңыздар менен сыймыктансаңыздар болот. Мен эч убакта сиздерди уятка калтырбайм. Мына быйылкы жыл ыйман, адеп, маданият жылы деп жарыяланбадыбы өлкө жетек башчысы катарынан, жетекчиси тарабынан. Мына ушул жылдын алкагында эң бир сонун жолугушуу отчеттук чыгармачылык кечи болуп атат. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин экрандан алыстабаңыздар. Сиздер
эл аралык сыйлыктардын, кароо сынактардын дипломаты, лауреаты Дамира Ниязбекованын өмүр аттуу чыгармачылык кечесин көрүп жатасыздар. Илич мырза, кеп кезеги сиздерде. Ана эмесе микрофонду борбордук студияга узатабыз. Өмүр кыска деген өзүнүн автордук ыры менен филармониянын эл ырчысы Эстебес тобунун ырчы кызы, силер кубаттап сүйгөн Гүлгакы Сагындыкованы чакырып коеюн. Мен сени ушунчалык кыйнадым ай, мен сени жаным десем ыйладым ай. Ыйлама сен кыйналган, көздөрүң жашка толгон жүрөгүң муңга толгон. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда. Ыйлама сен кыйналган, көздөрүң жашка толгон жүрөгүң муңга толгон. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда. Мен сага өмүрлүк жар боло албадым, настана кучагыңа тола албадым. Жашыба сен жалынма, жаштыгың өтүп жатат жалгыздык арманда. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда. Жашыба сен жалынма, жаштыгың өтүп жатат жалгыздыктан арманда. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда. Жоокер жакшы адамым мени сүйгөн, уктабай сана тартып күтүп жүргөн. Эзилбе сен эң себеп, тагдыр бизди өксүтүп өзүңдөн өзүңдү бөлгөн. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда. Эзилбе сен эң себеп, тагдыр бизди өксүтүп өзүңдөн өзүңдү бөлгөн. Ансызда өмүр кыска, өмүр азда, өмүр азда, өмүр азда. Жазында ғана да чыққан гүл қайыр, жалындап қанадан өз өткін сайын. Жанына ғана да бұлбұл сайрасың, жарашат қанада гүлін мансайын. Гүлдің бір қанада гүлдер кезекен, гүлдердің қанада малың жаз екен. Жазғы бір қанада гүлдөй жайнаған, жаштардың қанада малың ұшекен.
arada gülge jaraşkan Uğralıp kanada birin karaşkan Bulbullar kanada gülge bir tamçı Soğuş temasına, emgek teması, süyü teması бардығы қамтылған. Емесе жолығабыз аз күнді. Сіздердің алдыңыздарға қайрадан Дамира Ниязбекованы шақырып қоюға рұқсат етіңіздер.
ушул жерде отурган бардык апаларга, энелерге таазим этем. Ар бир үйдө баланын үнү жаңырсын. Баракелде, барылдар, бар болсын. Сіздердің алдыңыздарга 3 құрбы қыз Қанымжан Жаманбаева, Гүлғақы Сағындықова, Дамира Ниязбекова. Қиялдың жетіп қылдарын, ойнайсың неге жырғадың. Отырсам, тынчытпай сана, ойыма түшіт нұрдағын. Отырсам, тынчытпай сана, ойыма түшіт нұрдағын. Аралап жаштық бульварын, айтышып сүйірларын, жүрекке дайым жүректі арнап, жүрөлі келчі жырғалым. Жүрекке дайым жүректі арнап, жүрөлі келчі жырғалым.
келесиң көзүмө дайым келесиң жыртыңды арнап жүрөккө дайым жүрөлү келчи жыргалым жыртыңды арнап жүрөккө дайым жүрөлү келчи жыргалым жүрөлү келчи ынагым жүрөлү келчи жыргалым. Gözün açkan başa tokşop eneler görgöndün gözün örttü sүйелеңер ал кезде тонун аккан таң элеңер жигиттин ару сүйкүм жар элеңер аздектеп ай жамалду бал эмизип энелер ак үйдө күйүп турган шам элеңер энелер улуксуңар олуксуңар шараккан тоосусундай тунуксуңар аргымак таптап жүргөн саяп керидей энелер ак үйгө кут эмеспи турушуңар болжосуз жыл алмашып айлар өтүп жашоонун өргөчтөнгөн шарын кечип кээ бирөөң эрте кеттиң арабыздан аттиң ай өмүрдүн үлпүлдөгөн шамы өчүп мыназыр кээ бирөөңөр тирүүсүңөр балдарга баш көз болуп жүрөсүңөр кээ бирөөң бата тилеп медет тутуп энелер жүрөккө катылгандай күйүтүңөр энелер улуксуңар
кеч кандай гана ырахаттуу өмүргө бул келген кез салтанаттуу кошулуп комуз менен ырдап жаттың сен мага акку болуп миң канаттуу сен мага акку болуп миң канаттуу Каригим каригиңе чагылыштың ырдадың мендеги бир сагынычтың сен айттың өмүр деген чоң дайрада махаббат жайындагы кагылышты махаббат жайындагы кагылышты өрүңдү обонуңду жаттап алдым үнүңдү жүрөгүмө сактап алдым бул ырды бул обонду бул үн менен жараткан кудуретке жараткан кудуретке таңыркандым бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу өмүргө бул келгенге салтанаттуу кошулуп комуз менен ырдап жаттың сен мага акку болуп миң канаттуу сен мага акку болуп миң канаттуу бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу Юра